Кудайдын чакырыгы 20 август. Бардыгыңар бири-бириңерге баш ийип, момун болгула. Анткени Кудай текеберлерге каршы турат. Ал эми момундарга ырайым кылат. Текебердик бул коркунучтуу нерсе. Текебердик адамды Кудайдын душманы кылат. Башка баардык күнөөлөр да жакшы эмес. Алар деле Кудайдын мыйзамын бузуу. Бирок ушул күнөө жөнүндө мындай деп ачык жазылган: Кудай текеберлерге каршы турат. Текебердик ар бир адамда бар. Бирок руханий сергек адам жүрөгүндө текебердик иштеп баштаганда, сергектикте ага каршы туруп аны менен күрөшөт. Албетте Кудайдын жардамы менен. Кээ бир адамдар болсо текебердикте жашашат. Текебердик деген эмне? Эмнеге ал адамды Кудайга каршы коет? Текебер адам бул өзүн башкалардан өзгөчөлөнүп, бөлүнүп турганын билип, түшүнүп, ошондон кубаныч алат. Сыртына чыгарбаса да, ичинен тымызын ошол нерседен ырахат алат. Ал эми текебердикке каршы турган руханий адам жыйынга биригип, кошулганынан кубаныч, ырахат алат. Мен сенин жер үстүндөгү ыйыктарыңа, атактууларыңа тартылам, дейт ал. Забурчу Дөөт бул сөздөрдү жүрөгүнүн тереңинен айтып жатат. Дөөт падыша болсо да, айтып жаткан ыйыктар болгону короо жыйнаган, мал баккан адамдар болсо да баары бир. Ал анча маанилүү эмес. Дөөт өзү падыша сарайда, тактыда алтын таажы кийип отурса да, ал эми берки ыйыктар анын падыша сарайынын короосун жыйнап жүрүшсө да, Дөөт өзүн алардан өзгөчөлөп айырмалаган жок, салыштырган да жок. Ким кандай даражада болбосун, Кудай баарына бирдей карайт.